Жапаровго берилген унаа Усубалиевге таандык эмеспи? Министрликтин түшүндүрмөсү. Мамлекет башчы тарыхый майниги автоунааны белекке алгандыгын кабарлагандан кийин Усубалиевдин үй-бүлөсү машина ага таандык эмес экендигин айтып чыккан. Президент Садыр Жапаровго белекке берилген автоунаа белгилүү саясий ишмер Турдукан Усубалиевдин кызматтык транспорту болгон. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты билдирди. Белек мамлекет башчы автоунааны Кочкор районунан келген Бакай аттуу кишиге белек бергендигин айткан. 0001 ФИА номерлүү автоунаа 1970 жылы Турдукан Усубалиевге берилген экен. Темир тулпар бир нече жыл тебилип, кийин Кочкордо жердештердин колунда көздөн карагенде сакталып турган. Мени суктандырганы, машина да эле жапжаңы, жакшы каралган экен, кадимкидей от алып, Турдукан Усубалиевдин учурундагыдай эле зуулдайт, деп жазган Жапаров. Ошондой эле ал ата-бабалардын кандай унаа айдап, жок эле дегенде кандай шартта жашап иштегенин жаш мундун эсине салуу максатында Усубалиевден калган автоунааны Улуттук тарых музейине тартуулоону туура көргөндүгүн билдирген. Деген менен Турдукан Усубалиев атындагы фонд Кыргыз СССРнин жетекчисинин үй-бүлөсү аталган машина Усубалиевге таандык эместигин айтып чыкты. Анда 1970 жылдары жогорку кызмат адамдарына берилген бардык белектер такыр көзөмөлдөнүп, мүлк катуу тартипте катталып тургандыгын белгиленет. Аталган машина Турдакун Усубалиевге таандык болгон эмес. Фонддун жетекчилиги кандайдыр бир адамдар, коомдук бирикме, уюмдар Турдакун Усубалиевдин атын жеке кызыкчылык үчүн колдонушка карманча каршы турат, деп билдирген фонд. Министрликтин түшүндүрмөсү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрликтин маалымат кызматы бүгүн 9 февралда мамлекет башчы Садыр Жапаров Усубалиевдин раритет автоунаасы мамлекеттик тарых музейине өткөрүп бергендигин кабарлады. Тарыхый жактан мааниси баалуу бул кызматтык автоунаанын нарындык жаран көп жылдар бою сактап келген. Белгилей кетсек, ГАЗ-69 Турдакун Усубалиевдин Кыргыз СССРнин Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп тургандыгы кызматтык автоунаасы болуп саналат. Кийин бул автоунаа республикасынын райондорунун бирине пайдаланууга берилген деп айтылат маалыматта.